Кыргыз тилинен бүгүнкү өтүлүүчү темабыз заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөр. Балдар, дептерлерди ачып, денени түз кармап, партага түз отуруп, ручканы туура кармап, бүгүнкү числону дептерге жазабыз. Заттын кыймыл аракетин билдирген сөздөр деп теманы жазып коебуз. Бул жака көңүл буруп, ар бир сүрөттү карап чыгабыз. Бири-биринен айырмаланып, өзгөчөлөнүп турган сүрөттөр. Ар бир сүрөткө өз алдыбызча бирден сүйлөм түзүп, дептерлерге жазабыз. Сүйлөмдөрдү жазып бүткөн болсок, балдар, жазган сүйлөмдөрүбүздү окуйбуз. Азаматсыңар, балдар. Силер түзгөн сүйлөмдөр заттын кыймыл аракетин билдирип, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат, эмне кылабыз деген суроолорго жооп берилет. 213 көнүгү. Ырды окугула, анда айтылган кыймыл аракеттерди туурагыла, акыркы эки куплетти хор менен чогуу айткыла. Селкинчек, көк чийип төбөбүз, селкинчек тебебиз, көгүчкөн өңдөнүп, көкөлөй беребиз. Көнгөнбүз баарыбыз, айланбайт башыбыз, эрте кеч келебиз, энтеңдеп ашыгып. Күйлөйбүз кошколдоп, учасың оболоп, бөлт түшүп каласың, бош болсоң сен коркок. Аселдин кубандын, айта албайм кубанчын, кайкышса тым эле кадимки ылачын. Селкинчек тебебиз, чыңалат денебиз, кубаныч өзүнчө куштарга теңелиш. Тебебиз кол бошто, жакшы оюн доштоссо, анык жол мына ушул алпарчу космоско. 214 көнүгүнү карайбыз, балдар. Ырдагы каармандарды болгон окуяны класстер түрүндө жазабыз. Окуя кайсы жерде, кайсы мезгилде болгон деп ойлойсуңар? Кыймыл аракетти билдирген сөздөрдүн астын сызабыз. 216 көнүгүдө эмне кылам темасында сөз оюнун улантабыз. Ким көп сөз табат экен кана? Сүйлөйм, күлөм, чуркайм жана башка ушул сыяктуу эмне кылам деген суроого жооп берген сөздөрдү айтып мелдешебиз. 217 көнүгү үйгө тапшырма. Сүрөттөр боюнча кыймыл аракетти билгизген сүйлөмдөрдү түзөбүз. Ал сөздөрдүн астын 2 сызык менен сызабыз. Түзгөн сүйлөмдөрүбүзгө суроолорду берип көрөбүз.